мал багып, каймак жеп, сүт ичип, шашылык кылып, аш бышырып, жыргап, эс алып кеттиңиздер. Чындыгында бардык шарты бар экен. Ушу көрүп турган идиштери бар экен бул жерде. Салып жегенге одноразовый идиштерден ала келесиздер. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Биз азыр МКАДтан 30 км бери кыргыз дачасын тартканы келдик. Биз менен болуңуздар. Бизди келсе келе Дастан акабыз тосуп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Элдер менен дагы салымдаша алсаңыз. Ассаламу алейкум туугандар. Биз иштеп атабыз. Эс алуу жай иштеп атат. Шарттар ошо былтыргындай эле. Домиктер мына 10 адамдык 15 адамдык домиктер. Баалары 10 миңден. Канчага чейин иштейсиздер ака? Иштөө убактысы эртең мененки саат 8-9дан кечки саат 9га чейин. Жакшы экен да. Ночко калыш, ана сутка деген андайлар жок. Ошо эртең менен келип, Халал эс алуу экен да бул жерде. Үй бүлө менен келсеңиздер аябай жакшы экен туугандар бул жердечи. Ооба, бизге үй бүлөгө ылайыкташтырылган жер экен. Бардыгы бар экен. Эң главный тазалыкта туугандар. Таза экен, бардык жер шарттарды түзүп коюптур. Домиктерде эс алып отуруп, видтер да аябай сонун экен. Ушул жерге 15 адам батат, Ооба, ичинде деле отурса болот. Күнүс азыр жайында эмес, сыртында эле террасада отурса болот. Столдор бар. Казан очок бардыгы жайында экен туугандар бул жердечи. Бул жакта да бир сарай же домик, эки этаж домиктериңиз бар экен. Булар жаңы курулду ошондо. Ооба, мына бул чоң домик бул жаңы курулду. Ал 20-25 адамга чейин отурса болот. Онондой болгон шашлык пишире турган жерлериңиз дагы бар экен, мангалдарыңыз, Ооба, бул шашлык, казан бул мына бул тапчанга караштуу булат. Ар бир домиктин, тапчандын зоналары өзүнчө да. Мындай дей салганда туугандар, бул 3 домиктин очакканасы бул жерде экен. Ар бирине өзүнчө кылып шартты түзүп коюптур туугандар мына силерге. Бул тапчандыкы болсо, бул жерде тамагын кыласыздар, шашылыкты кыла бересиздер. Эч кандай талаш-балаш болуп кетпейт бул жердечи. Ар кимдики өзүнө. Мында силер, уборный дагы бар экен, мына келтирип жасап коюптур. Чыкыйтып, Багындай талаш болбойт туугандар. Келип, өзүңүздөр ошол жерге шашлыгын, аштын, акчасы канча болуп калат мунун? бул 35-40 адамга чейин отурса болот, баасы 20 миң. 20 миңме 35-40 адамга бир аз акчадан тийип калат да, бир кечке отуруп, эс алып кетесиңер мукадой күндөрүчү. Булгачы? Бул 25 адам. Бул 25 адамга акчасы кандай болуп калат ошондо мурку? Акчасы 15 миң болот. 15 миң болот экен, арзан экен туугандар. Булчу бул кандай болуп калат? Бул 10 адамдык. Бул 6 миң бунун баасы. Баякындай аз эле келип, бир чөйрө менен келип, тынч жерде эс алып кетем дегендер бар го. Ошолор келип эс алса болот экен. 10тасы келип алып, же 10га жетпеген келип алып, отуруп, шашлыкты кылып, жеп кетсеңиздер болот экен. Аябай сонун жер экен да. Бул жерде туугандар, акабыз бардыгын кылып коюптур, мына малдан баштап эчкиге чейин, тооктор бар экен. Кыскасы, каймак, сүт баары бар экен, мына жерде. Мына көзгө сразу каймак көрүнүп атат мына жердечи. Сүттөр мен көптөн бери мындай сүт, каймак ичип жейлеке яман көздөн өтүп атат да буларчы. Табигый баары башка да. Бир осип көрөлчү. Бисмилла деп нандан сындырып, бир сүтүңүздөн куюп көрөсүзбү? Мына свежий каймак экен, Каймак свежий. Каймагыңыздан бир көрөлчү дамын. Домашний баары башка да. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар, мына Кыргызстанда жүргөндөй болосуң, бул каймакты жесең, Сүтүңүздөн бир көрөйлү, Ич. Бул уйдун сүтү, азыр эчкинин сүтү. Бул уйдун сүтү экен, туугандар. Башка да баары бирчи. Да канча испесем болбойт эми. Домашний баары башка экен туугандар. Силер да келип ичип кетпесеңер болбойт эмичи. Каймактарды сатасызбы буларды? Заказылгандарга? Сүт, айран, каймак, сүт ар дайым бар. Анан айранды, каймакты
заказ берсе ошол келген күнгө даярдап беребиз свежийчи. Бул жерге келем десеңиздер, каймак жейм десеңиздер, алдын ала келип айтсаңыздар даярдап коет экен сиздергечи. Эгерде көбүрөөк сүт алам десеңиздер, жеткирип да бере бересиздер, көбүрөөк сүт заказ кылса. Сүйлөшөбүз ал жагында. Сүйлөшөт экен туугандар. Бул жакта бул жаңы домигиңиз ушубу? Ооба, ушул жаңы домик. Өтө сонун жерде жайгашып турду. Ака мындай кооздуктарына чеберткелер айылда баа уктаарда араса сайрайт го, ошондой экен да бул жерчи. Тынч. Жолу дагы туугандар жакты да мындай. Кээдеги жерлерде өңгүл-дөңгүл баягындай жерде келсең, бул жер асфальт менен прямой келет экенсиң ба. Тегиз жолдочу. Бул баа кинодо көргөндөй септикпи не эле бул? Кандай эле аты? Орусча колодец, кыргызча колодец, ооба. Укмуш экен да мунусу, мен кинолордон эле көрөт элем мунучу. Ушул жерге канча адам батат эле? Бул жерге 20-25 адам. 25 адам отурса болот кеңири. Бул жерге 20-25ке чейин адамдар батат экен. Бул жер жаңы эле жасалып турат, туугандар. Жыты баары башкача болуп турат да. Жаңы нерсе. Өтө сапаттуу, таза экен, Бир ички көрүнүшүн көргүлөчү мына сиздер да. Эс алууга өтө сонун кылып шартты түзүп берип турат экенбизчи. Машалла дейбиз мына кооздукту көргөндөчү. Ака, иштериңизге ийгилик, ушундай элге кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Бул экинчи этажда барбы? Ооба, экинчи этажы мына жаш балдар менен келгендер чыгып бес алса болот да. Ай, мындай экинчи этаж тынчыраак баягындай эс алдырам депсиз да. Бага-шакада ызылдап ойгонуп кетпесиндер. Ооба. Баарына шарт түзүп берди. Бул жерде не болот ака эми? Жак уборный. Уборныйга даярдалаптыр. Бул жерде волейбол да ойносо болобу? Ооба, бул жак волейболдун площадка, топ ойносо болот кеңири бул жакта. Баягындай турник. топ сүйүүчүлөр келип, жерде ойноп кетсеңиздер болот. Баягындай четише албай аткандар келип, бир ойноп, кызытып, полясы дагы аябай сонун экен, стандартка ылайык. Бир ойноп кетсеңиздер болот бул жердечи. Бул жак тала экен, малдар жайылып турат, бир сүрөткө түшүп, өтө сонун малдар бар экен бул жерде. Сарайлары, кыскасы акам бул жерди келтирип жүрүптүр да. Өтө сонун, туугандар. Баарыңарга сунуштайм, ушундай дача издеп аткандар. Эми келе бересиңер ушул жергечи. Бул жерге келсеңиздер айылда жүргөндөй болот экенсиздер. Бул жакта малдары бар экен. Ака келип кичине үй бүлөсү менен баягы жаш балдары барлар мал сал көрүлектерге малдарын айдап кичине эме кылса болот да. Ооба, бул жак кызыккандарга. кеңири, ооба. Эчкиңиз дагы бар экен, саан эчкилер, сүттөрүн сатасызбы анында? Ооба, эчкинин сүтү бар, ар дайым сатылат, эчкинин сүтү. Бул жерде букаларды дагы багат экенсиз, Бул ооба, букал байлоодо азыр. Буканы келтирип багып атыптыр ака өзү. Ит жака өтпөгүлө туугандар, бул жакта кабаган ити дагы бар экен, Видеода айтып коелу, эскертип. Ит жака өткөнгө болбойт. Ити зарра экен. Ит ооба байлануу, бирок ал барбаш керек жакынча, ал ит да бар. Бул жерде акам бардыгын эле кармайт экен, айылда жашоодо экен, кыскасы ит, тоок, кыскасы мышык бардыгын кармап айылда жүргөндөй кылып эс алып кетет экенсиңер. Караңыздарчы, мындай сонун болгон закатта сүрөттөргө түшүп кетсеңиздер болот. Бул жак кеңири туугандар. Сүрөткө түшкөнү өтө сонун жер экен. Баарыңыздарга ушул жерди сунуштайм, келип эс алып кетиңиздер. Аман болуңуздар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.